Жээнбеков дагы капа болбосун, бул түбөлүктүү киши эмес. Ал кишини өткөндө Бейшебек Акмынович айткан, керектүүлөр да керексиздер да иштеп кеткен 10 жылдын ичинде onu. Биз чырылдап аткан менен кийинки бала чаканы ойлошубуз керек. Эмне алып калып атабыз биз? Бир кирпичтен түзген бүт короо сарайлардын баарын Алпек Алымкулович менчиктештирүү эти болуп калса ушул жакшы болот бизге. Анан гүлдөп өсөт деп олтуруп менчиктештирип, тыйынга менчиктештирип олтуруп, анан бүт баарын талкалап, кирпичин кирпичтей, шиферин шифердей сатып, ошол жерде жыргап жатып калып. Мына ошону докем сурап атат, кандай эле деп. СССРдин скелети деп айтам мен ошону. Бүт короо сарайлар аны да жеп жулуп жок кылыш керек эле, бирок бетон болгон үчүн туруп калды. Аны да чагып ичиндеги зымын алып чыгып Кытайга сатып атабыз, металл кылып. Калппы, жалганбы? Же Кыргызстанда болбой атабы мындай көрүнүштө? Болуп атат. Мына ол хан сарайлар каяктан курулуп атат? Ошол бир сарайды 6000 сомго сатып алган кишилердин эсебинен курулуп атат ошол хан сарайлардын баары. Ушул менчиктештирүү. Экинчи бир маселе, калкты иш менен камсыз болушун көбөйтүү дейт. Хорошо, завод Сельмаш заводду, эмне деген завод фабрикалардын баарын, оштогу текстилдин бүт баарын менчиктештирди. 15 000, 12 000, 9 000, 8 000 киши иштеп аткан жерде азыр 800 киши иштеп атат. Ушулбу калкты иш менен камсыздандыруу? Ошол менчиктештирүүнүн негизги саясаты ушунда жүрүп атабы? 9 000 иштеп аткан заводдо азыр 300 киши иштеп атат. Мына менчиктештирүүнүн кесепети. Анан бул жерге уялбастан жазып коет, калкты иш менен камсыз болушун көбөйтүү деп. Биз кимге алдык, кимге жалган айтып атабыз, кимди алдап атабыз биз? Не думайте, что власть вечная, система вечная. Настанет время, и будете нести ответственность. И по заслугам получит каждый то, что творит сегодня. Вот это называется расхитительство. Бейшебек Акмынович өткөндө суроо берген, 4-чү мөөнөткө барбасаңыз керек, балаңыз ойлойсуз урматтуу Саракаевич деп. Силер ойлоп атасыңар, азыркы ортодогу звенодо жүргөндөр керек болсо чемоданына бизди салып көтөрө качат деп. Жок, куйругунда карматпай кетет. Будете нести ответственность вы, которые делаете сегодня, творите. Мындай деп жазып атат. Бюджеттин жүгүн жеңилдетүү 2003 жылдарга мамлекеттик менчикти мамлекеттин ажыратуунун менчиктештирүүнүн программасын алайык дейт. Бир генерал бар эле, чекист, ошол айткан эле. 250 миллион сом гана түшүп атат менчиктештирүүнүн натыйжасында. А биздин Кыргызстандын менчиги миллиардтаган долларга эсептелинген болсо, болгону 250 миллион доллар түштү. 10 жылдык менчиктештирүүнүн кесепетинен. Кайсы бюджет айтып атасыңар? Кайсы жүктү жеңилдетип атасыңар? Бир цифраны айта албайсыңар. Өткөндө айтасыз, слава богу, что казахи купили за 80 тысяч долларов дейт. Слава богу дейт. Садырды Мухидинович айтат. Слава богу, что они купили. 16 гектар жери менен дорожник деген пансионаты. Тогда, когда стоимость одного коттеджа в Бишкеке стоит тоже 80 тысяч долларов. Вот, слава богу, радуются. Бюджетке келиптир. Казахи просили за 100 тысяч долларов, кыргыздар добродушно отдали за 80 тысяч долларов. Вот это называется приватизация. Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылык чөйрөсүн көрсөтүү жана анын улуттук коопсуздугун камсыз кылуучу өндүрүштүн айрым стратегиялык түрлөрүнө мамлекеттик көзөмөлдү сактоо дейт. Айрым. Эмне үчүн ал стратегиялык мамлекеттик коопсуздук боло турган болсо, айрымдарына кайсылар кирет? Кайсы мисалы силер жазып койбойсуңарбы? Айрым дегенде мунол ишканалар ошол айрымдардын ишине кирет деп. Анан бул жерде өкмөткө абдан чоң прерогатива берилип атыптыр. Мамлекет өкмөттүн чечими менен менчиктештирилүүгө эгерде каттуу кожоюн сурап келген болсо, буга да уруксат берип коюш керек дегенде. Кожоюн эмнени каттуу сурабайт? Кайыңды кантты канча жол айттык биз? Цементтин шиферинди канча жол айттык? Оштогу шелк комбинаты канча айттык? ХБКны канча айттык? Какша олтурасын ушул жерге олтуруп, мен таң калам, урматтуу коллегалар. Ушул нерселерди айтып атканда фактылар турмуштан алынып аткандыгына макул деп көзүңөрдү мындай ылдый түшүрүп туура айтып атат, туура болуп атат дейсиңер. Бирок бас дегенде эле бас берип атпайсыздар. Ушуга жол. Мы с вами соучастники. Лихачев азыр заканчивает.